Кыргыз киносунун толгон күнү болуп 17 ноябрь 1941 жылы эсептелет. Ал кезде Фрунзе кино хроника студиясын түзүү жөнүндө жарлыкка кол коюлуп, кийин Кыргыз фильм кино студиясы деп аталып калган. Кыргыздын алгачкы түстүү салтанат тасмасы 1955 жылы тартылган. Совет мезгилинде кино студияда жылына 3кө жакын тасма тартылып, бир катар кинотеатрлар иштеп турган. Ал эми Бурулкан Намазованын кино тармагында эмгектенип калышына жолдошу себепкер болгон. Жолдошумду көрүүчүлөр аябай сыйлачу да. Анан жолдошум ошо залга кирип тынч деп кыйкырганда эле тынч болуп калышчу. Баары тең эле тым-тырс болуп, анан биз болсо чоң аппараттар менен койчубуз, чоң ленталар менен койчубуз. Азыр болсо кассета менен коюп калышты баардыгы. Союз учурунда советский жанагы про шпионов деп индийский кинолорду, анан про шпионов деп жазып рекламаны өзү жазчу, өзү эметченен про бандитов, про шпионов десе, анан согуш мезгилиндеги кинолорду алып келсек, ошону элдер тим эле аябай кызыгуу менен көрүшчү. Бурулкан Намазова иштеп жүргөн кезде азыркыдай заманбап техникалар жок болчу. Техниканын жетишсиздигинен улам көпчүлүк жумуштар кол менен аткарууга туура келчү. Ага карабастан айыл тургундарына жаңы кино тасмаларды коюп берип, көрүүчүлөрдүн көңүлүн алууга жетишишкен. Алгач тасмага кирүү билетин сатып иштесе, кийинчерээк жолдошуна жардам берип, кино механик кызматын аткарган. Кинонун рекламасын такканда артыкча индийский кино кел дегенде жөн эле анда 10 эле тиын болуш керек. Бир сериясы. Экинчи сериясы 20 тиын болуш керек. Ошо 20 тиынды бала бакыра жанталашып үйдөгү жумуштун баарын жасап киного барабыз деп. Элдер ушундай киного аябай, индийский киного аябай кызыкчу эле. Бул басымдуу көбүрөөк индийский кино кылчу эле. Керек болсо каракол көрбөгөн кинону көрбөйсүз. Биринчи биз көрчүбүз. Себеби бул киши прокат өтүп баратканда ушул жака кончу эле да прокат тарткан эме. Реклама шитти жазганда киши ошо өзү эле баргысы келчү. Жазган рекламасында. Эл үчүн аябай аракет кылчу, маданиятты өстүргүз. Бурулкан Намазова жолдошу экөө 5 эркек 1 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Маданият тармагынын өнүгүшүнө, кино жаатына кошкон салымы үчүн бир катар сыйлыктарга ээ болушкан. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Ысыкөл жаңылыктары.